Bismillahirrahmanirrahim. Abu Zar разияллаху анхудан риваят. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам кимде-ким ла иляха иллаллах келімені айтып өлсө сөзсүз бейишке кирет деди. Мен аға, ал киши зына уруулук кылса дагыбы дедим. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам зына уруулук кылса дагы деди. Мен аға, зына уруулук кылса дагыбы дедим. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам зына уруулук кылса дагы деди. Мен болсо зына уруулук кылса дагыбы дедим. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам зына уруулук кылса дагы ал тургай Абу Зардын мурду топурак болсо дагы кей киши бейишке сөзсүз кирет деди. Бухари. Түшүндүрмө: араб тилинде мурду топурак болсо дагы деген сөз айкашы өзгөчө мааниге ээ. Анын мааниси ал нерсени ишти каалабасаң да жактырбасаң да жүзүгө ашуусу анык, ал сөзсүз боло турган иш. Абу Зар разияллаху анху: ошондой чоң күнөөлөрдү жасаган киши кантип бейишке кирсин? Аны адилеттик боюнча жазалоо керек эмес беле деген ойлор бийлегенинен улам таң калып, кайра суроо узаткан. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам анын таң калганына, канчалык каалабаганына каршы ал кишинин бейишке кирери айкын, сөзсүз боло турган нерсе деди. Эгер ал киши күнөө кылган болсо дагы ыйманы аркылуу тобо келтирип күнөөлөрдөн арыланат, же Аллах Таала өзүнүн улугу менен ал кишинин жазасын кечирет, же күнөөсүнө жараша жазаланган соң сөзсүз бейишке кирет. Алымдардын пикиринде бул хадистеги ла иляха иллаллах келмесин айтуудагы негизги максат динге, Аллахтын бирдигине толук ыйман келтирүү жана анын тандоо. Маариф хадис.